Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын ведомстволук милиция полкунун өздүк курамы түзүлгөн келишимдердин негизинде милиция кызматкери жана заманбап техникалык каражаттар аркылуу жалпысынан 450ден ашык объектилерди кайтарат. 30дан ашык мекеме стратегиялык маанилүү мекемелер болуп эсептелет жана 40ка жакын объект чет мамлекеттик элчиликтер жана өкүлчүлүктөр, 150 банктар, мамлекеттик коммерциялык ишканалар жана үй-жайлар, 100дөн ашык коштоп жүрүүчү баалуу жүктөрдү жана физикалык, юридикалык атуулдар. Ошондой эле республика аймагында 4 алтын кен байлыктарын жана башка тоо кен байлыктарды иштетип жаткан ишканалардын коопсуздугун камсыздайт. Ведомстволук милиция полкунун өздүк курамы алдына коюлган негизги кайтаруу тапшырмаларынан сырткары кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча жана кылмыштын бетин ачуу боюнча өз салымын кошуп жатат. Тактап айтканда 2021-жылдын 6 ай аралыгында ведомстволук милиция полкунун өздүк курамы менен жалпысынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 80 кылмыштын бетин ачуу катталган. Анын ичинен жеке ачылган кылмыштын бети 26, ал эми катышуу менен катталган кылмыш 54. Ведомстволук милиция полкунун ыкчам тобунун кызматкерлери кайтарууга алган ишканалардын коопсуздугун камсыздоо үчүн 3 жана 5 мүнөт убакыт аралыгында келет. Ведомстволук милиция полку сиздердин жеке коопсуздугуңуздарды жана мүлкүңүздөрдү милиция жана заманбап техникалык каражаттар аркылуу кайтаруу үчүн кызматташууга чакырабыз.